Кыргызстандык зыяратчылар ажылык амалдарын аткарып бүтүп, мина өрөөнүнөн толугу менен Мекке шаарына кайтып келишти. Муфтият билдиргендей, ажылар учурда кетүүгө камылга көрүүдө. 17 августтан 1 сентябрга чейин мекендештерибиз Жидда Бишкек, Жидда Ош жана Медина Ош багыттары боюнча Кыргызстанга кайтат деп айтылат маалыматта. Эскерте кетсек, быйыл Сауд Аравиясы Кыргызстан үчүн 6010 квота бөлүп берген. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Жалал Абад облусуна жумушчу сапарынын жүрүшүндө Чаткал районундагы кичи чаарат байытуучу фабрикасын ишке киргизүү аземине катышты. Кичи чаарат жабык акционердик коому 2008-жылы түзүлгөн. Чаткал районунун Канышкыя айыл округунда жайгашкан. Куруу тегерек жана сулуу тегерек участоктарында чалгындоо иштери аяктагандан кийин алтын материалдарын чыгаруу башталган. Учурда фабрикада 529 адам иштейт, анын ичинде 419 жергиликтүү жашоочулар. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев ишкананын өндүрүштүк объектилерин көрүп чыгып, технологиялык процесс менен таанышты. Өкмөт башчы бардык мекендештерди мындай ири ишкананын ишке берилиши менен куттуктап, мамлекет жана жергиликтүү калк тарабынан инвесторлорду колдоонун маанилүүлүгүн баса көрсөттү. Өкмөт башчы белгилегендей, инвестор Алтын кен ишканасында өндүрүш башталган соң биринчи кезекте ушул маселени чечүүгө милдеттенди. Токмок шаардык прокурорунун жардамчысы $3000 пара алып жаткан учурда кармалды. Бул туурасында УКМКнын коррупцияга каршы күрөшүү кызматы тараткан билдирүүдө айтылат. Маалыматка караганда, прокурордун жардамчысы шаардагы ири өнөр жай ишканасынын кызматкери менен алдын ала келишип алып, жарандын Кытай улутундагы күйөөсүн кылмыш жоопкерчилигине тартуу менен коркутуп $15000 пара талап кылган. Алар Кыргызстандын аймагынан кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктү мыйзамсыз сатып алгандыгын айтып, топтолгон материалдарды тергөө органдарын өткөрүп, күйөөсүн депортация кылуу менен коркуткан. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында кечээ прокурордун жардамчысы менен пара алууга ортомчулук кылган ишкананын кызматкери кармалды. Бул факты пара талап кылуу беренеси менен кылмыштар жана жоруктардын бирдиктүү реестерине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталды. Кармалгандар УКМКнын тергөө абагына камалды. Бишкек шаарында Чоң Чүй каналына чөгүп кеткен кыздын денеси табылды. Милиция кызматкерлери маркумдун аты жөнүн аныктоого жардам сурайт. Ошол жылдын 7 август күнү саат 6 чамасында Чоң Чүй каналы менен Орузбеков көчөлөрүнүн кесилишинде КВТси азиялык болгон болжол менен 20-25 жаштагы кыздын жансыз денеси табылган. Маркумдун бою 155-160 сантиметр, арык, чачы сары. Үстүндө боз түстөгү футболка, кара түстөгү шым жана түсү ак болгон спорттук бут болгон. Окуянын күйөөсү же бул кызды тааныгандар болсо, Бишкек шаардык милициясы кабарлап коюуну өтүнөт. Чүй облусунун Москва районунда милиция кызматкерлери жергиликтүү айыл өкмөттөрү менен бирге 3,5 гектар жерде өскөн кара куурайды жок кылды. Бул тууралуу облустук милиция билдирди. Курамында баңгизат бар өсүмдүктөрдү жок кылуу үчүн кечээ кара куурай аттуу алдын алуу иш-чарасы өткөрүлгөн. 3,5 гектар жерге өскөн жапайы кара куурайды чалгы менен чаап, андан кийин чогултуп, болжол менен 3,5 тонна чөп өрттөлгөн.